Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Саламатсыздарбы. Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Россия Казакстан жана Кыргызстандан товар өткөрүү тартибин дагы узартты. Россия президенти Владимир Путин Казакстан жана Кыргызстан аркылуу товарларды белгилөөсүз жана келип чыгышын тастыктаган документтерсиз киргизүүгө уруксат берген убактылуу режимди 25 декабрга чейин узартты. Жеңилдик автотранспорт менен Орусия Казакстан чыгарасын кесип өткөн жүктөргө тиешелүү, товарды орус компаниясы кабыл алууга тийиш жана ал убактылуу сактоо кампасында 27 декабрга чейин белгиленүүгө жана декларацияланууга милдеттүү. Бул чаралар сентябрдан бери уланып жаткан логистикалык каатчылыкты жеңилдетүү үчүн киргизилген. Айрым күндөрү чек арада 15 миңге чейин жүк ташуучу унаалар тыгынга түшкөн. Россиялык бажы кызматы мунун себебин айдоочулардын текшерүүдөн качуусунан көргөн. Ал эми Казакстан буга Орусиянын күчөтүлгөн көзөмөлү түрткү болгонун билдирген. Зеленский: шайлоого 2-3 айда даярбыз, эгер коопсуздукту АКШ камсыздаса. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ лидери Дональд Трамптын чакырыгынан кийин шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Ал бийликке жабышып алды деген доорлорду тең салмактуу эмес деп атап, эгер өнөктөштөр талап кылса, шайлоого даяр экенин айтты. Зеленский 2 шартты белгиледи. Биринчиден, өлкө күн сайын сокку жеп турган шартта шайлоочуларды жана аскерлерди коргоо үчүн коопсуздукту камсыз кылуу зарыл. Бул маселе батыш өнөктөштөрдүн жардамысыз чечилбейт. Экинчиден, согуш маалында добуш берүүнү мыйзамдаштыруу үчүн коомдук укуктук өзгөрүүлөр талап кылынат. Президент парламентке тиешелүү түзөтүүлөрдү даярдоону тапшырарын айтты. Эгер АКШ жана Европа коопсуздукту камсыздай алса, Украина 60-90 күн ичинде шайлоого толук даяр болорун Зеленский баса белгиледи. Сойкулукка каршы рейд жүрүп 30-дан ашык кыз кармалды. Ички иштер башка башкармалыгынын маалыматы боюнча рейд учуруна сойкулукка шектелген 30-дан ашык аял милиция бөлүмдөрүнө жеткирилген. Аларга сойкулуктун алдын алуу максатында маектешүүлөр өткөрүлгөн. Башкармалык 3 аялга жоруктар кодексинин 109-беренеси сойкулук боюнча айып тагылганын белгиледи. Мне просто спойды. Неге просто берді, иши жоқ, ашық. Жыны отасын ары бияқта. Шығып іштебесіңер. Елдерге түтіндегі жүріш керек. Асылер возможно тұрғай. Içinde отырғаныңарда çok una өтіп кетсем не olur? Çekpe girdіңіздер біле? Az üstüne bağırған içinde отырасыңар кіріп кетсем не olur? 8'de емес, 7'de өзгөртпөсүңөр бі. Күн тәртібін өзгөртіп қойыш керек та, мұнда погода ұлытқаннан кейін 7-ге қылып қойыш керек. Шуңа іштебейсіңер бі, кетіп жатқан әр бір машинаға профилактикалық іштеға жүріспейсіңер бі. Ылдамдықты азайт. Тосыш керек та, түнелдегі балдар не тосқол жоғанда? Түнелдегі балаң не тосқол жоқ? Geçen saat 7'lerde geldim, 9'larda. Arkada gidiyorsunuz, demin arkada gidiyorsunuz. Az men bana çayxana turбай, оң жакта. Ошол жерде жатып, түндө келгем кече. 7:30-8'de түнелден өтүп. Жол эрежесин сактаңыз байке, макулбу? Жылдамдыкты ашырбаңыз, жылдамдыктан. Аралыкты сактаңыз. Ата сиздер чоң унаалар баарыңар бириңер кыласыңар, артыңардан баарын пробканы жаратасыңар. Жол кырсыгына өзүңөр себепчи болосуңар. Аралыкты сактап, жылдамдыкты ашырбаңыздар. Макулбу? Ийгилик болсун, жолуңуз болсун. Бара бериңиз. Балондар окко. Зың байке, 4 таң өтсөң кирме. Жолда 5'ten beri gidiyorum. Bir greydi baykuş özü sürüyordu, alınca sapralarını yakıp koyuyorlar. Uyuşturmaysın ki uyuştur. Parkodan özgürlüğünü gördüm. Kar, cavalar. Bu maçtan kaç şey?
2 күндөн бeri жұмысқа шығып жүрсің. Кече шықсаң қарашы ахуалыңды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.